Gaz абалындагы заттын көлөмүн табуу. Бул химия предметиндеги экинчи бир чоң формуланы пайдалануу менен маселе чыгаруунун экинчи бир чоң жолу болуп эсептелинет да. Газ абалындагы заттарды могул формула менен табабыз. В барабар Vm көбөйтүү ню. Vm деген бул турактуу сан, Авогадронун закону боюнча ар кандай газдын 1 молу 22,4 литрге барабар. Кандай шартта? Нормалдуу шартта. Демек биз нормалдуу шартта НШ деп койсок, бул эмнени түшүндүрөт? Мында температура 0 градус Цельсия, ал эми басым 1 атмосфера же 760 мм сымап мамчасы. Ушундай шартта болгондо ар кандай реакция учурунда пайда болгон же реакцияга кирген газдын көлөмүн таап алса болот. Демек ню деген мол менен берилет. Демек анда бирдиги эмне болот? В'нын бирдиги. Муну литр бөлүнгөн моль десек, көбөйтүү нюнун бирдиги моль. Моль менен моль кыскарып кетиш керек да, көлөмүнүн бирдиги литр калыш керек. Мына ушул шартты колдонуп биз маселе чыгарып көрөлү. Мисалы, маселе чыгаруунун шарты төмөнкүдөй болсун. Мисалы, 1 моль вертолет тузун ысытканда, вертолет тузу бул тарыхыяты, ысытканда канча көлөм газ пайда болот? Канча көлөм, канча литр же болбосо газ пайда болот. Маселенин шарты нормалдуу шарт сөзсүз туруш керек. Нормалдуу шарт дегенде биз сөзсүз Авогадронун законун колдонобуз. Эми вертолет тузу бул химиялык аты калий хлораты. Калий хлор O3. Муну ысытканда, демек ысытканда деп атат. Ысытканда эч нерсе кошпойбуз, жөн эле температура стрелканын үстүнө жазылат. Мында калийдин хлориди пайда болот. Плюс кычкылтек газы пайда болот. Учма газ. Демек теңдеме. Эми теңдейбиз муну. Бул жерде демек O3 реакцияга чейин, реакция деген O2. Жалпы санга келтиребиз 6. 2-ни 6 кылыш үчүн 3кө көбөйтөбүз, 3-тү 6 кылыш үчүн 2 көбөйтөбүз. Демек могу 2 деген коэффициент калийге да тиешелүү, хлорго да, кычкылтекке да тиешелүү. Демек биякта калий 2 болуп калды реакцияга чейин, реакцияда эми 1. Демек бияка дагы 2-ни коебуз. Хлор 2 хлор тең болду. Эми теңдеп алгандан жогорудагыдай эле могу маселенин шартында белгилүү затты формуланын үстүнө коебуз. Кайсы зат белгилүү? Вертолет тузу. Бул калий хлор O3. Канча? Мун 1 моль деп аталат. Мында грамм менен эмес, моль менен берилген. Демек, ушул жерде маселе чыгарууда. Маселенин шартында моль менен берилип атабы, грамм менен берилет, ошону сөзсүз эске алыш керек. Бул жерде моль менен берилип атат. Демек, мунун астына дагы, формуланын астына да моль менен жазыш керек. Моль деген эмне? Заттын саны. Демек, бул коэффициент 2. 2 деген бул 2 моль деген түшүндүрүү. 2 моль. Эмнени сурап атат? Канча литр газ? Газыбыз кычкылтек. Учма газдарды биз стрелканы жогору каратабыз. Демек, муну x литр деп коелу. Эми бул жерде теңдеменин астында 3 моль кычкылтек пайда болду. 3 моль кычкылтектин нормалдуу шарттагы көлөмүн табабыз. Аны кантип табабыз? Ал үчүн могу Авогадронун законун пайдаланабыз. Нормалдуу шартта 1 моль газдын көлөмү 22,4 литр болсо, ал эми бул жерде канча моль пайда болуп атат? 3 моль. Демек, муну 3кө көбөйтөбүз. Ошондо бул 12,67,2 литр болот. Демек, 3 моль кычкылтектин нормалдуу шарттагы көлөмү 67,2 литрге барабар экендигин теңдемеден таап алдык. Эми пропорция түзөбүз. Демек, 1-дин 2ге болгон катышы. Бул теңдемеде 1-дин 2ге болгон катышы. X'тин барабар X'тин 67,2ге болгон катышына. 67,2. Кайчылаш көбөйтөбүз. Кайчылаш. 2x барабар 67,2-ни 1ге көбөйтсөк өзү эле калат. X'ти табабыз. X барабар
67,2 bölünген 2 barabar 3'ten 7'ni 3'ten 12 33,6 litr O2 payda boldu. Demek biz 1 mol kaliy хлоратı ısıtkanda 33,6 litr kışkıltek payda bolorун taptık. Demek bu mesele kaalagan reaksiyalar üçün jana gaz abalındağı zatlar üçün gana kollanılат. Kıçkıltek, suutek, kömür kıçkıl gazı jana başka gazlar üçün normaldu şart degen учурда gana kollanılат. Normaldu şartты unutbaş керек. Demek biz şunu menen gaz abalındağı zatların kölömün taap aldık.